Борбор калабызда 11 февраль күнү жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илим изилдөө институтунда өрт башталган учурда медайымдар өмүргө коркунуч туудурган мезгилде эрдик көрсөткөн. Өрт ооруканын каптаган түнү медайымдар баш калкалоочу жайга чуркабай, тескеринче алар эң кооптуу аймакта реанимацияда бейтаптарды куткаруу аракетин кылышты. Анткени алар ар бир мүнөт бейтаптарга абдан маанилүү экенин билишкен. Кайраттуулук жана чечкиндүүлүк менен алар калың түтүнгө, ысыкка жана кыйроого карабастан реанимацияда бейтаптарды эвакуациялай башташты. Бул жөн гана кесиптик милдетти аткаруу эмес, бул эң чоң адамдык күчтүн, кайраттуулуктун жана боорукердиктин көрсөткүчү. Алар эч нерседен коркпостон чыныгы баатыр болуп, бейтаптарды куткарып калышты. Тогуздарга жакын анализдерди алабыз да, анан ошолорду алып баштаганда эле бирдеке взрыв болгондой эле үн чыкты. Биз түшүнбөй эле эмне болду деп коридор жакта карасак эле уже жанагы вытяжка немелердин эшиктеринин баары ачылып, пыльга окшогон дым келатыптыр. Андан кийин эле сразу уже угарный газдын жыты келе баштады. Бизде деген 5 ребенок жаткан. Анан ошондон кийин эле уже угарный газ аябай күчөп баштады. Ол жактан уже вообще дем жок. Өлү угарный газ, свет да жок, караңгы. Тумчугуп уже дем албай калдык. Сакал өзү жерде врач чалып калды. Силер чыгышыңар керек, чыккыла баттан деп сакалга чалыптыр. Мен бул кызды кантип чыкмак элем деп мен уже өзүмдү эс үчүм жоготуп, дем ала албай такыр дем жетпей баштаганда мен кантип аркы терезеге жеткенимди өзүм билбейм. Анан ар жактан эле Мирахимовдун терезесине сындырып бизди ошол жактан чакырып атышты. Бери келбей салып супу ичкиле деп. Мирахимовго өткөндөн кийин эле экөөбүз чуркап баратып тиги кызды көргөндө ушунчалык сүйүнүч болду, что биз алып чыгып келаткан больной уже ошол жакта жатат, бирок мен жанына барсам көгөрүп, ушу кислород жетпей баратыптыр. Жанынан простынга уруп коюшуптур. Простынын этеги суу экен. Мен сразу алып туруп ушу суу этеги менен эле бетин сүрсөм эле вдох алып кыз дем алып кетти. Анан шоковой состояниядан кече түштө тарадыга окшойт. Анткени кече түштөн кийин денелери ооруганы ошондо гана билине баштады да. Ошо чыгып келатканда караңгыдан угарный газдан дем ала албай жүргөндө эки жакка урунган окшойбуз, ошо денелери аябай ооруп. Ошол учурда бизге бир эле неме келди. Анткени биз уже ал ребенокторду биз уже канча убакыттан бери эң асты 29 күн болгон. Ошол үчүн почти 1 ай жаткан Үсөнбаев деген больной. Ал больной аябай тяжелый состоянияда өзүбүз выхаживать этип чыгарып неметкен үчүн биз ошончо эмгек кылганыбыз ушу бир күндө эле ошо кетип калышабы деген ой менен биз алардын баарын сохранить этип биз аларды сактап калышыбыз керек, ушунча неметтик, аракет кылдык. Эми ушуга калтырбашыбыз керек деген немеде ой менен өзүбүздүн өмүрүбүздөн дагы жашообуздан биринчи өзүбүздүн өмүрүбүздөн дагы биринчи ошо больнойлорду алып чыгыш керек болду. Анан биз өзүбүздүн мындай чыйрагыраак кармап эметтик да, бир сыйрадан эсибизди жоготуп өзүбүзгө келип биз чыгарган больнойлордун баары буюрса эменде асты эженин бабасы уже палатага перевод болду. Калгандары Акыбалдары туруп да, жакшы. Жакшы деди да. Реаниматолог врачтарга, медсестраларга баса белгилеп айта кетчү нерсе терең ыраазычылык. Булар эч кандай паникага алдырган жок. Бардыгы что ошол больнойлорду аппараты менен баягы өрт болуп атса дагы безопасный алып чыгалы деген булардын чоң максаты болду. Булар колунан келген баардык немелерди жасашты. Ошол жерде медперсоналдын баардыгына чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Азыркы тапта баламдын состояниясын айтсам, ошо 2 күндөн бери ошол жакта Мирахимовдо реанимацияда болчу. Бүгүн Кудайга шүгүр, ал Кудайыма миң мерте шүгүрчүлүк келтирем. Палатага которуп, азыркы тапта эне жана баланы коргоо отделениясында палатага которулду. Абалдары Кудайга шүгүр туруктуу, жакшы.